Салам достор, мен болсо силер менен көрүшүп жаткан абдан кубанычтамын. Биз болсо маселелерге арналган практикабызды баштайбыз. Жертванын эсептери. Биринчи эсеп пауза коюп туруп өзүңөр ой жүгүртүп көргүлө, өзүңөрдүн мээңерди кыйнап көргүлө, кичине иштетип көргүлө, чыкпай жатса дагы чыгарганга аракет кылгыла, туура эмес болсо дагы, анан жолу мененки менен салыштырасыңар. Кеттик. Эреже. Биринчи эрежени унутпайбыз. Толук окуйбуз. Экинчи эреже. Эмне кылабыз? Математикалык тилге алып келебиз. Үчүнчү эреже. Элестетебиз. Төртүнчү эреже. Астын сызабыз. Кеттик. Килограммы 15 сомдук. Демек, 1 килограммы 15 сом болот экен, негизи. 15 сомдук арбуздан 12 килограмм алыптыр. Килограммынын баасы x сомдук дейт. Коондон 7 килограмм алыптыр. Бардыгы 320 сом акча төлөндү дейт. Демек, эрежени аткардым, кызыл. Текстти толук окудум. Эми эмне кылсак болот? Карайлы. Килограммы 15 сом. 1 килограммы 15 сом болсо, биз муну мынтип жазып алсак болот да. 15 сом бөлүнгөн килограмм. Туурабы? 1 килограмм. 15ти 1ге бөлсөң баары деле 15 да. Демек, бул эмнени түшүндүрөт, достор? Бул 15 сом бөлүү килограмм деп мынтип да жазып алсак болот. Демек, килограммы 15 сомдон дегенди түшүндүрөт. Мен бирок азыр ушундай бөлчөк түрүндө жазып алам. Түшүнүктүү. Биз болсо 15 сому экен 1 килограммы. Бул болсо эмне болду? Бул болсо арбуз болду. Арбузду ушинтип тартып коеюн. Андан кийин килограммынын баасы x сомдук. Демек, бул дагы 1 килограммы x сом экен. Килограмм x сомдон. Бирок канча? Коондон 7 килограмм алыптыр. Демек, 7 килограмм болсо көбөйтөбүз 7 килограммга. Ал эми арбуздан 12 килограмм алыптыр. 12 килограмм жазганды унутуп калыптырмын. Мен аттап кеттим окшойт, окуганды унутуп. Демек, арбуздан 12 килограмм алыптыр. Коонубуз болсо кандай өңдө эле? Коонубуз болсо сары өңдө болот го дейм, мындай болсо, коон ушундай болсо. Демек, андан кийин алыптыр дагы эмне кылыптыр? Ошолордун акчасын кошсок, биздики баары бир кошсок деп атам, мынакей. Демек, кошуу белгиси коелу. Кошсок канча? 320 сом чыгаптыр. 320 сом. Так, эми эмне кылабыз? Кадимкидей эле чыгарабыз, достор. Болду, эми коон менен арбузду элестетүүнүн кереги жок. Сүрөтүн тартып биз теңдеме түзүп алдык. Теңдемени чыгаралы эми. 15 сом. Так, 15 сом. Сомду с менен жазып коеюн. Көбөйтүлгөн 12 үстүнө эле көбөйтүлүп кетет. 12 килограмм бөлүнгөн 1 килограмм деп биз килограмм деп деле жазып койсок болот. Баары деле эчтеке өзгөрбөйт. Плюс x сом көбөйтүлгөн 7 килограмм бөлүнгөн килограмм барабар 320 сом. Так, бул учурда биз килограмм менен килограммды кыскартабыз. Килограмм менен килограммды кыскартабыз. Граммын унутуп коюптурмун, килосын жазып коюптурмун, эчтеке болбойт. Так, килограмм. Эмне алабыз бул жакта? 15 сом көбөйтүлгөн 12 калды. Так, биз деген 15ти 12ге көбөйтсөк канча болуп калат? Мамча түрүндө көбөйтө калалы. 15 көбөйтүү 12. Так, 5 жана 2 10, 2 жана 1 2, көңүлдөрүн 3, 5 жана 1 5, 1 180 экен. Демек, 180 сом экен. 12 килограмм 180 сом болот экен. Астына жаза берейин. Плюс x сом көбөйтүлгөн 7. Демек, 7x да, 7x. Плюс 7x сом барабар 320. Эми сом. Сомдорду өчүрүп эле салайын, болду. Булардын кереги жок. Башында башыбыз чаташпаш үчүн сомдорду анан кийин килограммдарды жазганбыз. Биз эми кадимкидей эле теңдеме кылып алдык. Бул теңдемени биз азыр эмне кылабыз? Кадимкидей теңдеме алып чыгарабыз. Так, кеттик. Тамгасы барлар кала берсин. Бул жакта 7x калсын, 7x калсын. Барабар 180'de бул жакка минус белгиси менен алып өтөм. 320 минус 180. Так, 320 минус 180 бизде 140 сом калат.
7x. X барабар канча болот? X барабар 20 болот, туурабы? X барабар 20 алыш керек. Демек 20-ны 7 көтсөң 140 сом. Мына болду. X дегенибиз эмне эле достор? X сом килограмм. Бул деген коондун баасы болчу. Коондун 1 килограмм канча сом экен? 20 сом экен. Эко В деген жоопту берет. Албетте негизи мунун баарын тең мен өзүм чыгарсам 1 мүнөткө чыгарбай бат-баттан таштар чыгарып коем. Бирок мен силерге түшүнүп бергендигимден улам мен 2-3 мүнөткө чейин созулуп кетип жатат достор. Түшүнүп койгула. Кеттик кийинки учурга дейм да, маселеге. Айбек 800 сомго бузук велосипед сатып алып, аны 350 сомго оңдотту да 1,5 сомго сатты дейт. 350 сомго оңдотту да 1,5 сомго сатты дейт. Бул учурда достор, эмнени түшүнүшүбүз керек? Биз сатып алсак акчабыз кетет, анан кийин оңдотсок дагы акчабыз кетет. Ал эми сатсак биз акчаны табабыз. Кайра акча бизге келет да. Кайсыл учурда кетет, кайсыл учурда келет деген түшүнүктү жакшыраак өздөштүрүшүбүз керек. Менде башында канча сом дейли? Мисалы үчүн X сом деп коелу, менде белгисиз да. Макул, менде акчам азыр белгисиз 2000 сом болобу, 3000 сом болобу, айырмасы жок, X сом болчу. Анан кийин мен эмес, Айбек. Анан кийин ал болсо Айбек канча сомго ороттур? 800 сом. Бузук телефон, велосипед сатып алды 800 сомго, демек акчасы кетип атат анын, акчасы кетип атат. Анан кийин 350 сомго оңдоттур. Демек 350 сому да кетти. Туурабы? Экөөнү кошток канча сом кетет? Так, 1150 сому кетет, туурабы? 1150 сом. Демек X минус 1150 сом. 1150 сом. Так, анан кийин оңдотту да кайра 1,5 сомго сатты дейт. Демек канча кошулот? Акча кошулуп атат 1500 сом. Анда эмне алабыз бул учурда? Чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин коюп коебуз. 1,5ди кемитсек, бизде таза киреше 350 сом. Менде башында X эле сом бар болчу. Азыр X плюс 350 сом болуп атат. Демек, мага 350 сом түштү дегенди түшүндүрөт. Айбектин тапкан пайдасы 350 сом болду. Ал эми 350 400 сомдон кичинекей, ошондуктан Б колонкасы туура. Бул маселеде эгерде келишим шарты боюнча Сейит жаңы жумушунан айына X сом, ал эми ар бир 6-чы айда айлыгы Y-ка көбөйсө, анда 15-чи ай үчүн ал канча сом алууга тийиш дейт. Макул, керектүү сөздөрдүн асын сыздым. Сейит жаңы жумушка орношуптур. Ал болсо айына X сомдон алат экен. Биринчи айында X сом, экинчи айында деле X сом, үчүнчү айында деле X сом, төртүнчү айында деле X сом, бешинчи айында деле X сом. Бул эмнени түшүндүрөт? Мен биринчи ай иштесем деле 30 000 алам, экинчи ай иштесем деле баары деле 30 000 алам, үчүнчү айында деле 30 000 алам. Бирок 6-чы ай келгенде айлыгымды алат экенмин, ошол эле. Плюс кайрадан Y кошулат экен мага. Y кошулат экен. Түшүнүктүү. Мындан аркы айлыгы меники X плюс Y болот да. 6-чы ай өткөндөн кийин мага Y кошулат. Демек, 7-чи айда X плюс Y алам, 8-чи айда X плюс Y алам, 9-чу айда X плюс Y алам, ушинтип барып, 12-чи айга келгенде кайра 6 ай өтөт да. X плюс Y алчумун, кайра Y кошулду да магачы. Демек, 1 жылда мага Y кошулду. Анан кийин 13-чү айда X плюс Y алам, анан дагы Y алам, плюс Y. Ушинтип 15-чи айга келем. 15-чи айда мен баары бир деле X плюс Y алам. X плюс Y деген бул 2 жолу Y деген түшүндүрөт, 15-чи айда. Ал эми 3Y болуш үчүн дагы канча болуш керек? Албетте 18-чи айга чейин барышым керек болчу. 18-чи айда мен болсо X плюс дагы Y алмакмын, 3 жолу Y. Бирок азыр болсо менин айлыгым X плюс 2Y эле. Демек, биздин жооп X плюс 2Y В варианты. Кийинкисе көттүк.
Kafede иштеген ар бир саат үчүн Айгүлгө X сомдон төлөшөт дейт, X сомдон. Ал эми ар бир сынган табак үчүн анын эмгек акысынан Y сом кемитишет, же болбосо чегеришет дегени да. Эгерде А жумуш саатынын ичинде Айгүл 2 табак сындырып, бардыгы болуп Б сом эмгек акысын алган болсо, анда А канчага барабар дейт. Мындай маселелердин текст узун болсо башталып кетет. Бирок биз билебиз, Айгүл саатына X сом төлөйт. 1 саат иштеди, X сом алат. 2 саат иштеди, X анан 1 сааттын акчасын алат да, плюс дагы 1 сааттын акчасын алат да, 2X алат да. Ушинтип кете берет экен. Бул түшүнүктүү. Саатына X алат деген түшүнүктүү. 6 саат иштесе 6 жолу X алат деген түшүнүлөт да. Ал эми сынган табак үчүн акысын Y кемишет. Мисалы үчүн 6X алса, 6 саат бою иштесе, 2 табак сындырса 2Y да, туурабы? 2Y кемитип коюшат 2 жолу. 2 табак сындырса. Эгерде А жумуш саатында иштесе, демек А саат экен, 10 саат болобу, 5 саат болобу, 6 саат болобу. А саатта X жолу акча табат. Мисалы үчүн 7 саат иштесе 7X болот. 8 саат иштесе 8 жолу айлык алат дегендейчи. Бирок бул жакта А саат иштептир, А жолу X. Түшүнүктүү, Анан кийин эгерде А жумуш саатынын ичинде дейт, Айгүл 2 табак сындырып, демек 2 табак 2Y кемитет акчасын. Акчасы бул жалпы акчасы, андан 2 табактын акчасын кемитти. Бардыгы болуп Б сом эмгек акысын алган болсо, Б сом таптыр да. Анда А канчага барабар? Формула чыгаруу сабагыбызда биз билебиз, Аны кантип табыш керек экенин. Эң биринчи эмнеден, бул жактагы чужойлордон кутулабыз. Демек минусту бул жака плюс менен алып өтөбүз. Ошондо AX барабар B плюс 2Y. Ал эми аны табыш үчүн көбөйтүү болсо эмне алабыз? B плюс 2Y астына X'ти чүрүп салабыз. Биз болсо бул жактан жоопту карайбыз. B плюс 2Y бөлүнгөн X туура жооп. Кийинки эсепке өттүк. Телеграмма бланкасынын наркы 5 сом дейт. Ал эми телеграмма жазылган ар бир сөздүн наркы 0,5 сом дейт. Эгерде алмаз телеграмма X сөз жазылган болсо, анда ал үчүн төлөнгөн акчаны төмөндөлөрдөн кайсынысы туюнтат дейт. Кыскасы, милдеттүү түрдө биз телеграмга киргенде эле милдеттүү түрдө 5 сом төлөйт экенбиз. 5 сом төлөйт экенбиз милдеттүү түрдө. Андан кийин сөзүңө жараша 0,5 сом алат экен. Бир сөз жазсаң 0,5 сом алат, 2 сөз жазсаң 2 жолу 0,5, 2 жолу деген 2 көбөйтүү 0,5. 3 сөз жазсаң 3 жолу 0,5. Ушундай ушинтип кете берет экен. Канчалык сөзүң көбүрөөк болсо, ошончолук, мисалы үчүн 2 сөз жазсаң кандай болот? 0,5 акча төлөйсүң, 3 сөз жазсаң 1,5 сом төлөйсүң, 7 сөз жазсаң 3,5 сом төлөйсүң, ушинтип кете берет экен. Так, эгерде алмаз телеграмга X сөз жазыптыр, демек X көбөйтүлгөн 0,5, X сөзү төмөндөлөрдөн кайсынысын туюнтат. Демек, башында 5 сом болчу, ага кошулат, мына бул акча. Бул акча кошулат. Так. 0,5, муну коозураак кылып жазып койсок эмне болот? 0,5 X плюс 5. Ал эми 0,5 деген бул 1/2-ни түшүндүрөт, 0,5 1/2 бөлсөк жарымда. Көбөйтүлгөн X плюс 5. X үстүнө эле көбөйтүлүп кетет. X бөлүнгөн 2 плюс 5 болот. Демек, биздин жооп бул жакта В варианты. Мынакей достор, биз болсо ушундай маселелерди чыгардык. Албетте силерге түшүнүктүү болот деп ойлойм. Бирок эмнегедир кээ бирлер дагы түшүндүрүп бергенге аракет кылсам да, кээ бирлер түшүнбөйт. Эмне кылабыз андай учурда? Андай учурда биз болсо видеону кайрадан көрөбүз дагы. Эң азы дегенде түшүнбөй калсак 5 жолу көрүп чыгабыз достор. Түшүнүктүү? Анан кийин кийинки видеого өтөбүз. Ал эми биз болсо түшүнгөндөр менен кийинки видеодон жолугабыз.